Таграк Азия Талас бүгін жеңишке жете турган болсо, анда биринчи орунга көтөрүлүшү мүмкүн. Бирок албетте голдордун санында бир аз маселе жаралыш. Көрөлү, Азия Гол командасы дагы жөнөкөй команда эмес, бирок Бактай Таалайбек уулу ал эми оң тарапка жооп берген коргоочу 27 номер менен Бакыт Мирзали. Чаул жетип барган жок. Сол тарапта да, оң тарапта да бирден оюнчу ачык, жакшы пас. Жана дээрликке 1-1 чыкты, эсеп сандары ачылды. Азия Талас өзүнүн мүнөзүн көрсөтүүдө Максат Алыгулов. Азия Талас акырындап чемпиондукту көздөй сапар алды десек дагы туура болот. Дарбазачыдан жогорку чеберчиликте артта калтыр Владимир Геннатис, Арсен Шаршамбеков жакшы которуп берүү, тамай жетип келди. Дал ошол жерден эртерээк чыгарып берүүнү жасаганда экинчи голду жаратып Азия Талас балким беттештин интригасына өчүрүп коймок. Жакшы жазгыруу өтүү. Эми соккуну узатыш керек жана 2-0. Азия Талас өзгөчө. Үч оюнчуну аралап ишенимдүү түрдө өтүп кетти жана алыскы бурчка соккуну узатты. Ага жерден болуп тартып алганга жетишти жер менен. Дээрлик эсеп саны ушул жерден 3-0-гө өзгөрүшү мүмкүн. Андан ары узатылган сокку ийгиликсиз. Жана Алекс Раджапов жана узатыш керекке соккуну алыстан болсо дагы эсеп сандары 2-1. Бир келген мүмкүнчүлүк Арсен соккунун кубаттуулугу деле өтө бир мыкты дегенден алыспыз, бирок алыскы бурчтукка ишенимдүү чимирип берүүнү жасады. Бир келген мүмкүнчүлүк ачылды. Экинчи бурчтуктогу жер аркылуу жакшы. Жана андан ары алыстан узатылган сокку. Бул жолу бийик абага көтөрүлгөн топ, узатылган сокку Кутман Кадырбеков чыгарды. Андан аркы Коптовал жана кезектеги сокку андан дагы бийик. Топту алыстатты жана Азия Гол андан ары кайрадан каршы чабуул. Ийгиликсиз сол тарапка ачылган оюнчуга чыгарып берүү. Жана экинчи кабатка көтөрүлгөн топ. Бул жолу дагы коопту. Николай Беков жакшы алыстан сокку узатса деле болот. Кайрадан топ анын карамагында жакшы аракет жана дарбазачы. Эмне деген сейф жазап Жапов биринчи аракетте туура чечим чыгарды жана дарбазачы Славиша Богданович өз ордунда. Дээрлик азыр эсеп саны теңделип кала турган болгондо анда жакшы мүмкүнчүлүк жаралмак Азия Гол үчүн кийинки бөлүктө алдыга чыгып кетүүгө. Бирок ал нерсе орун албады. Андан ары Максат Алыгулов, Кадырбеков, Тимур Чикладзе, 70-ші сол тарапта Атай Жумашев, 2 борбордук чабуулчу Максат Алыгулов жана 9 номердеги Николай Агапов. Азия Талас командасынын башкы баштыруучусу Максим Шатких, ал эми Азия Голдун башкы баштыруучусу Игорь Леонов. Жана ишенимдүү Азия Гол жакшы ачылган оюнчулар бир аз кечигүү менен жана алыстан узатылган сокку бир топ коопту маселе. Кристиан Браузман жакшы жер аркылуу чыгарылган пас, тамай жана көтөрүп берүүнү эртерээкке ишке ашырыш керекке көтөрүлгөн топ жана дарбазанын үстүңкү темирине тип калды. Андан ары узатылган оюнчу. Алыстан узатылган сокку Кадырбековдун катачылыгы, эсеп саны 3-1 дегенче офсайд. Кадырбеков азыр топ жерге тийип багытын өзгөрткөн. Андан ары Максат Алыгулов офсайд абалында болгон.
Жана эсеп сандары 3-1. 3-1.